Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Men o'sha Suzaq jaqdan javob bermoqchiman edi. Men so'rayim bundan o'rnida. Biz çoğaltağızda aç verdik de. Aç versek. Alan keyin çoğaltağız özü batır qo'ygandan bo'latdilar, batır qo'ygan jaqda. Alan keyin biz buni Suzaq jaqda yashaymiz. Alan shu men so'rayim bergan sebebi çoğaltağız atağızdan aç verdik, alan keyin shunday sezib bo'ldi-da, tug'ilgan yerine berish kerakli so'ramay so'rab oldi degan sezib bo'ldi-da. Shu turabini aytdilar. Hurmatly bir tuğanım degel aş berүү bizdin dinibizde aş bersin dep aytılbagan menen saltыбызda бар. Manasta kökötөydүn aşı көпчүрдүн başı деген söz gelet. Ошого карабастан ошол аш бергенде кандай ошол адамдарга тамак аш тартуулап, оюн күлкү тартуулап, адамдардын көңүлүн ачып жана ошол убакта атам өлсө өз атамды көргөндө өлбөсүн деп атасын көргөндөрүн баарын чогултуп, ошолорго бир оюн тамаша сайран салып берүү дегендик эмес. Ошондуктан ата чоң атасын жашаган жерине берсе албетте чоң атасынын тууган урттары көбүрөөк келмек деген гана таризде айткан болуулары керек. Болбосо садака кылганда, жакшылык кылганда, ихсан кылганда анын кайсыл жерде экендигине карабастан албетте сооп жете берет. Бирок туугандар көбүрөөк болгон жерге берсе албетте жакшыраак болмок. Ошондуктан буга кыжалат болуунун кереги жок. Эгерде кимдир бирөө мындан кийин аш бере турган болсо, ошол бере турган ашын чогултуп келип, жетим балдардын үйүнө бере турган болсо, үй жокторго үй салып берсе, жанагы тону жокко өзүн барам өтүгө жокко салам айтып кыш кирип калды. Ошондой бир бейбечарага үй куруп бере турган болсо, бул жакшы болмок. Аш бересиз, улак тартасыз, башка кыласыз, ошентип олтуруп, бир 3-4 үйдүн, 2 бөлмөлүү үйдүн акчасын кетиресиз. Ошону менен маселе бүтөт. Этегин ушинтип токконула сөзгө каласыз. Эгерде сиз бир жетими жок, үйү жок бир жетимдерге үй салып берсеңиз, ошол кылган аш берген аштын чыгымына, же бир ошого бир усаан үй алып берсеңиз, же башка бир иш кылсаңыз, анда сиз мындан дагы көбүрөөк сооптуу ишке калган болор элеңиз, урматтуу бир тууганым.